көлдө 3 чокуну бириктире турган Тоо Лыжа курорту Кыргызстандын тарыхында туризм тармагындагы эң ири долбоор катары мүнөздөлүп жатат. Учурда ал жерде геологиялык чалгындоо жумуштары кызуу жүрүүдө. Прямо сейчас занимаемся Бузиного озера. Азыр бургулоо жумуштары менен алек болуп жатабыз. Дал ушул биз турган жерде жасалма көл пайда болот. Геологиялык сейсмикалык изилдөө жумуштары аткарылууда. Биз мындан кийин бургулоо жумуштарын имараттар курула турган тилкеде да жүргүзөбүз. Айрым жерлерде изилдөө жумуштары жол курулгандан кийин аткарылат. Себеби техникаларды жогору жакка алып баруу зарыл. Изилдөөнүн жыйынтыгы лабораториядагы корутундудан кийин чыгат. Биздин аткарып аткан жумушубуз шурф кылып атабыз. Методом шурфа чыккан грунттун фракциясын определять этебиз. Андан бияктан монолит проба алынат, 20га 20, бийиги 20 болгон целиковый ненарушенный структурасы менен монолит алынат. Аны лабораторияга жөнөтөбүз. И ал жактан данныйлар менен биздин геологтор бар, эсептеп чыгышат да. Бунун максаты бул стройка болчу жерге ушундай геолого разведка кылыш керек, геолого чалгындоо жумуштары жүрүш керек. Кийин чтоб тиги здание курулганда отуруп калбашын, ушулардын баарын строительный нормаларга кирет бул жумуштар. Туризмди ойлоп, курортту куруу менен бирге жаратылышты да сактап калуу маанилүү. Инфратүзүм жайгаша турган жери ачык болуп, курулушка даяр турат. Карагай, бак-тарактарды кыюу зарылчылыгы жаралбайт. Карагай кыйылбайт, жана проектиде жакшы каралыптыр. Эч кандай токойго мыйзам бузуу жана экологический коркунуч жаралбайт. Азиядагы эң ири деп мүнөздөлүп жаткан Тоо Лыжа курортун салуу үчүн Жыргалаң тандап алынганы бекеринен эмес. Жаратылышы кооз аймакка кышында кар калың жаап, бирок жылуу аба ырайы сакталат. Анткени менен бул жер кышында гана эмес, 4 мезгил бою туристтерди кабыл алууга ыңгайлашат. Шаарчада оорукана, мечит, термалдык булак, соода борборлору, этно борбор, балдар үчүн ири оюн-зоок аянтчалары, аркан жол жана лыжа трассасы, көлмөлөр, кафе, ресторандар, мейманканалар болот. Долбоорду ишке ашыруу үчүн президенттин иш башкармалыгынын алдында Кыргыз Куршевел ишканасы түзүлгөн. Архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Тоо Лыжа курортунун курулушунун баардык этабына катышууда. 12 кызматкерден турган топ учурда ар бир имараттын эскизин даярдоо менен алек. Азыр мечитти долбоорлоп атабыз. 700-дөн 900 кишиге чейин батат. Этно стилде, ак цветте. Тоонун рельефине жараша ушундай бир стилде кылдык. Современный дагы стилде, заманбап стилде дагы кошуп. Буга андан кийин 5 жылдыз мейманкананы кылып атабыз. Бул генплан боюнча бул эң главный ушул 5 жылдыздуу мейманкана. Ичинде бардык нерселер бар. Бассейни бар, машыгуучу залы бар, конференц зал бар, ресторан бар. Номерлерден бир номерлүү президентский номер бар, суиттер бар, люкс, апартамент бүт бардык нерселер ичинде. Азыркы биздин иш алып барып аткан стадиябыз эскизный проект. Календарный план боюнча негизи 2 айда бүтүрүшүбүз керек. Эскизный проект 2 айдан кийин уже рабочий проект өтөт. Кудай буюрса, ошо жаз алдында мартка биз полностью проектини даярдап бергенге үлгүрөбүз да. Дополнительный специалисттер кошулат өзүбүзгө, конструктивный часть боюнча электриктер да кошулат. Андан тышкары өзүбүздүн объектте 12 киши азыр Жыргалаң трибершина боюнча иш алып барып жатабыз. Общий бизге бөлүнгөн объект 49 объект. 49 объекттин ичинен
5 жылдыздуу, 4 жылдыздуу, 3 жылдыздуу анан апартаменттер болуп бөлүнөт. Андан тышкары лыжаларды ижарага берүү, больницалар, спа салондор жана оюн зоок өзүнчө зданиялар каралган. Анан 3 вертолетный площадка каралган. Кар оор болгондуктан травма опасностьтер бар да бизде. Сынуу болот, чыгылуу болот, ар кайсы болгондуктан ошого алдын ала иш алып барган. Жер калаң чокусундагы шаарча 58 гектар аянтты ээлейт. Долбоордун 2 жана 3 бөлүгүндө Боз Учук менен Ак булак чокусунда да тиешелүү жумуштар жасалып, шаарчалар пайда болот. 3 чокунун лыжа трассалары бириктирилет. Жалпы узундугу 200 чакырымга жетет. Бул Каракол, Казакстандагы Шымбулак, Түркиядагы Кайсери, Россиядагы Роза Хутор, Кытайдагы Чанбайшан тоо лыжа базаларынын трассаларынан кыйла узун. Бул жерде могу геймплан, Жыргалаанын геймплан башкы план негизинде 3 туристический городок улаштырып кетилген. Бул Жыргалаан, Ак булак, Боз Учук. Бул концепция аймактык кеңешине карап бекитилген өз учурунда. Бул биринчи этап. Жергиликтүү кеңеш менен бекитилген. Бүгүнкү күндө экинчи этап бул ошол өзүнүн Жыргалаандын шаарчасынын геймпланы проект застройки деп аталат. Ошол өз учурунда шаар куруу кеңешинде каралып, АСУ шаар куруу кеңешине каралып бекитилген да. Экинчи этапта каралды, бекитилди. Азыркы күндө биз азыр 3-чү этапка келдик. Бул победное проектирование дейт. Жер калаңда жумушсуздуктан улам элдин көпчүлүгү жер которгон. Бирок туристтер көп келип жатышынан улам көчүп кеткендер соңку жылдары кайра келе баштады. Турак жайлардын баасы эселеп өстү. Адистер бир учурда каралбай калган элетте эми жашоо өзгөрөрүн белгилеп жатышат. Долбоордо жакынкы айылдарды өнүктүрүү да каралган. Бул жерде Жыргалаң курорту башталышы бул Караколдон башталат. Караколдон баштап Жыргалаң айылына чейин келет. Соответственно, жолдордун баары жазалат, инфраструктурасын баары жазалат ал жакта. Айыл жергесиндеги жаргандарга да жакшы шарттар түзүлөт. Анткени ушунчалык көп биз маалыматыбызга караганда, эсебибизге караганда бир 10 миңге жакын посетитель атабыз ал жерге. Бир убакытта келгенде 10 миң киши келет турган болуп эсеп чыгарып атабыз. Ошол эле жерде тейлөө кызматында 2,5 киши болот. Ошол 2,5 кишини ошол жерде жашаган айылдык тургундардан алса болот деп ойлоп атабыз. Жер калаңдагы туристтик шаарчанын бир бөлүгү 2027 жылдын 1-январына чейин курулуп, эң алгачкы эс алуучулар дал ушул күнү кабыл алынат. Мамлекет аркан жолду, лыжа жана автотрассаны куруп берет. Суу, электр жарыгы менен камсыз кылат. Ал эми мейманкана жана башка имараттарды инвесторлор салат. Ишкерлер мейманкананын ичин өзүнүн табитине жараша жасалгаласа болот. Сырты мамлекет көрсөткөн үлгүдөн четтебеши керек.